ишке жарактуу жыгач, например, сасна биздин эле токойубуздагы елкалар бир 30-50 жыл өсүш керек, 60-80 жылга чейин өсүш керек, туурабы? Мындай. Бул деген 4-5 жылда эле уже деловой лес болуп калат. 1 гектар жерге бир 5-тен 7 миң долларга чейинки каражат менен ушунча жер жасалат экен. 1100га жакын жана тамыр же көчөт отургузуш керек болуп калат. 3х4. 3 метрден. 3-4 болуш керек да, 3-4 же 3-3 болуш керек. Бул деген 3-4. Бул деген декоративный эмес, декоративный кылганда жай өсүш керек да. 5-5 болуш керек. Мында жайылып өскөнгө. Бул деген биз деген бул деловой болгондон кийин муну деген атайын кыска жакыныраак кылабыз. Бул өйдүрөп кеткенге ошону. Ушул эле сортунун жана декоративный да барбы? Декоративныйлар деле бар. Муну деген түрлөрү аябай көп. Түрлөрү көп, 28 сорт бар. Анын ичинен декоративныйлар дагы бар. Негизи бул долбоор социалдык тарак дейт да. Муну азыр кут тарак деп да жаңы ат коюп атабыз. Арслан мырза койду. Ошол киши башынан аягына чейин каржылап, жерди алып, жерди иштетип, ошол баягы научный подход кылып атат да. За 5 лет они достигают 17-20 метров и в диаметре 30-35 сантиметров. 5 жылда 17-20 метр бийик болсо. И в диаметре получается 30-35 сантиметров. 30-35. После того, как его срубил, получаешь 0,3 куба обрезного пиломатериала. И вот задача Арстана в каждом селе сделать по 5-6 гектар таких. Чтобы эти сельчане были обеспечены стройматериалами, топливом своим, чтобы не ходили, те наши леса не вырубали. Бул байкебиз айтып кеткендей, бул долбоордун негизги максаты климатты сактап калуу да. Канча көп жашыл болсо, ошончо баягы биосфера оборот туда-сюда болуп атып, баягы мөңгүлөр сакталат. Мөңгүлөр сакталгандан кийин биздин ысык көлүбүз сакталат дегенбиз. Бул тээ жакта сел баягы максаты деген тээ жакта жатат да. Дагы бул 2-3 жылдан кийин эле гүл берет да. Гүл бергенден кийин бул бал берет деген сөз. Канча бал челек болот, канча өзүбүздүн баягы биздин экспортный биздин күчүбүз жогорулап, четке элге да чыгат элек да. Кут тарактын башкы куту кооздугунда болсо керек. Улам чоңойгон сайын, жыл өткөн сайын керемет көркү арта берет. Тим койсо асман мээлжип чоңоюп, эгер ушундай чоң-чоң плантациялар көп болсо, айлана чөйрөнүн ымдуулугуна да, жел шамалга да, аба ырайына да тикеден-тике таасир берет. 2 айдан ашуун убакыт сирен сыяктуу сыя гүл ачып гүлдөп, ажайып кооз болуп турат экен. Ал гүл биздеги эң балы көп чөп, экспортсеттен алда канча көп бал берет дейт.